түзөнүп ортого. Кечки патрулга кызматка саптыкка тизилди. Доклад кылган бөлүм башчысы милиция полковник Ашбек. 18 майда Талас шаарынын борборунда Талас областынын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана жол кыйылымынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлору менен биргеликте Талас шаарында жаңыдан отургузулган туяларды уурдап жаткан учурлар кездешип келгенине байланыштуу түнкү рейд башталды. Талас шаарыбызды көрктөндүрөбүз деп Талас областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев баш болуп жана мэриянын демилгеси менен биргеликте Чыңгыз Айтматов жана Бердике Батыр көчөсүндө отургузулган туяларды шаар тургундары тарабынан уурдалган учурлар катталууда. Мына ушул уурдалган туяларды токтотуу максатында мындай рейдтер өтүп жатат. Эгер туяларды уурдаган адамдар кармала турган болсо, Кыргыз Республикасынын 164-беренеси менен жазаланаарын Талас областык ички иштер бөлүмүнүн аткаруучу жетекчиси Алмазбек Жумабеков айтып берди. Жана ушул күндөн тарта материалдар түшкөнүн, дал ушул кылмыштын беттери ачылып, уурулукту токтотконго чейин иш-чараларды өткөрө берерин кошумчалады. Андан тышкары шаар тургундарынан колдон келсе жардам берүүлөрүн суранып өттү. Мен ушуга пайдаланып айтат элем. Мына бул кылган иштер бул биздин кылмыш кодексинин 164-статьясына жатат. Бул деген биздин ушу Талас шаарына кылган чыккынчылыгы, элге болгон мамилеси, мамлекеттин мүлкүн уурдоо, элдикин уурдоо деп биз ошого мына бүгүнкү күндө кечки рейдтерде атайын ушуга уюштуруу иштери, иш-чаралары мына баштадык. Эми бул биздин жарандарга айтып кетет элем. Эгерде биз пока муну кармамайынча биз бул ишти улантабыз. А эгерде кимде ким ушуга кармалып уурдоо жолдору менен туяларды кыянат иш жасай турган болсок, биз мыйзам чегинде Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 164-статьясы менен жазага тартабыз. Таластык тургундар, Таластын жарандары жана Талас областынын жарандары туура түшүнүңүздөр. Бүгүнкү күндө биз бул Талас шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, бул элдики, бул мамлекеттики. Баардыгыңыздар кулак кагыш кылыңыздар. Колдон келсе бизге жардам бериңиздер. Кимдер ушу иштерге барып жатат? Мына Кудай буйрса биздин Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болгон жатат. Ошого көптөгөн конокторубуз келет, чет элден келет. Мына эгерде биздин Талас шаарыбыз таптаза болуп, жашылдандырып, жарыктар күйүп турса, адамдын келген коноктун да көңүлү тоет деп айтмакчымын.